Урматтуу Алмазбек Акунжанович, сизге суроомда 90 депутаттын 88 иштеп жатабыз бүгүнкү күндө. Ар жумада ар кандай маселелер боюнча бир канча элдин көйгөйлүү, элдин суроо талаптарын силерге жеткирип атабыз. Мен тактоо иретинде эми сиз күн тартибине байланыштуу жооп бере албайсыз. Биздин айткан, элдин айткан көйгөйлүү маселелердин аткарылышы боюнча бир кайрадан бир процесс иштеп чыксаңыздар жакшы болот эле. Биз айткандай болуп атат, эми стенограммага жазылып калып атат, бирок жоопту эл күтүп атат да. Эл сүйүнүп атат. Биздин көйгөйлүү маселени биздин шайлаган депутаттар көтөрдү. Жакында мектеп маселеси, жол маселеси, суу маселеси чечилет экен деп жана башкалар. Бирок эми бир жылдан жылга созулуп кетпесин да, кечээ бир канча депутаттар айтпадыбы, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл көтөргөн маселелер дагы эле чечилбей жатат депчи. Мына биздин айтылган ушу суроолор ушунтуп калбасын да, ошон үчүн ар бир ар кандай маселеде талкууланган, көтөрүлгөн маселелерге суроого жооп беришиңиздер керек да. Ошону белгилеп алсаңыздар макулбу? Эми кагаз түрүндө алып атабыз. Бул көзөмөлгө алынды депчи, бирок бул иш жүзүнө ашышы керек. Бул биринчи суроо, экинчи суроо. Мына азыр Жогорку Кеңешке жер укугунун мамилелерин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоор келип түштү. Бул мыйзам долбоору качан башталды? Мыйзам долбоору былтыры 22 ноябрда 2020 жылы Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров айыл чарба багытында жер тилкесин жашаган жашоочулар менен жолугушканда ошондо суроолор берилген. Ошо берилген суроолордун натыйжасында президенттин тапшырмасында ушу мыйзам долбоорлору иштелип чыкты да, Жогорку Кеңешке келди. Бирок мен айтарым, бул абдан жакшы долбоор. Бир канча жыл бою трансформация болбой биздин бир канча жаш жарандарыбыз, жаш атуулдарыбыз үйлүү, жеке жер укугуна менчикке ээ боло албай жүрүшөт да. Бул мыйзам долбоор ишке ашыш керек, жер берилиш керек. Абдан көп жер маселеси боюнча арыз муңдар көп. Ушул маселени карап жатканда мыйзам долбоор ишке ашып калса, министрлик кабинети сиздер көзөмөлгө алсаңыздар, сот процесси абдан көп жүрүп жатат. Бирөөнүн колунда кызыл китеби бар, бирөө там салып алган. Ошондой соттук териштирүү болуп жаткан окуялар боюнча абдан кылдат карап чыксаңыздар. Жердеги ушу жергиликтүү бийликтер менен, райондук администрация менен ушу жакшы укук органдар жакшы тактап туруп, анан кийин ушул ишти көзөмөлгө алсаңыздар да. Себеби азыр абдан көп мына депутаттарга бизге кайрылып атат, ушу жер маселеси абдан талаш тартыштар көп болуп атат.